Ассалому алейкум аргума кейч каналын каттоочулары, урматтуу подписчиктер, амансыздарбы? Мына атайм көрсөтүүбүзгө куш келипсиздер демекчимин. Мен бүгүн сиздер үчүн өтө пайдалуу видео киргизмекчимин. Мен бүгүн Honda Odyssey унаасын тартып көрсөтмөкчүмүн. Андыктан биз менен бир болуңуздар. Биз видеобузду баштадык. Honda Odyssey унаасы 1994 тартып Япония өлкөсүндө чыгарылып баштаган. Бул унаа 5 эшиктүү 7 орундуу минивэн болуп эсептелинет. Ал эми мотордун көлөмү 2.2-2.3 жана 3 объемдуусу дагы бар. Бензин куюучу бактын сыйымдуулугу 65 литр. Odyssey'дин эң аз бензин короткону 1 литр бензин менен 11 километрге чейин жүрө алат. Эми кезек салонго келди. Алдыңкы отуруштар электрический сиденья. 3-катардагы сиденьяны, мындайча айтканда, эң арткы сиденьяны жаткызса да болот. Ошондо пол менен тегиз болуп калат дагы. Арткы багажниги жүк жүктөгөнгө өтө ыңгайлуу болот. Азыркы учурда Honda Odyssey'лерди 350 миңден 450 миңге чейин состояниясына карап алсаңыздар болот. Ал эми бирлерин болсо 200 миңден 300 миңге чейин состояниясына карап алсаңыздар болот. Мен Odyssey жөнүндө билгендерим ушулар болду. Мен жаңылышпаган, мен айтпай калган нерселерим болсо комментарийге жазыңыздар. Жана кийинки чыгарылышта кандай унаа тартайлы, аны дагы комментарийге жазып кетиңиздер. Бул видеонун кол иретинде сиздерден биз бир класс күтөбүз. Жана бул видеону досторуңуз менен бөлүшүп койууну да унутпаңыздар. Биздин каналга катталып болсоңуздар, сөзсүз катталып коюңуздар. Ушуну менен видеобуз аяктады. Видео сиздерге пайдалуу болсо, класс басып, ой пикирлериңиздерди комментарийге жазып кетиңиздер. Кийинки чыгарылышка чейин деп калмакчыбыз.